Саламатсызбы агай, кош келиңиз. Бизге келип бергениңизге терең ыраазычылык. Биринчиден досторубузга өзүңүздү тааныштырып, ошондой эле суроо мобилдик кинофестиваль Кыргызстандагы кыздарга керекпи, кандай оң жактарын же болбосо кандай туура эмес жактарын сиздин оюңузча көрөсүз? Саламатсыздарбы? Менин атым Союзбек, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары боломун. Жаштар багытында иш алып барабыз. Деги эле башынан айта турган болсок, биздин кыргыз коомунда, кыргыз элибизде кыздардын ролу, аял заттын ролу деги эле абдан бир жогорку деңгээлде коюлуп келген да. Азыр дагы ал тенденция, ал талап өзгөргөн жок. Себеп дегенде мына күчтүү мамлекеттик ишмерлерибиз бар, көрүнүктүү бизнес чөйрөсүндө анча-мынча биздин ушул мырзалардан кем калышпай, жана андан алдыга озуп чыккан мыкты эжелерибиз бар, карындаштарыбыз бар. Мына алардын бардыгы тең кайсыл бир деңгээлде бир ушундай колдоп, туура түшүнүп, туура баалоонун себебинен мындай өсүп өнүгүп атышат да. Ал эми Кыздар Федерациясынын кылып жаткан жумушу мына дал ушул функцияны абдан бир так аткарып атат деп мен тайманбай айта алам. Мына сиздер айтып жаткан азыркы кинофестиваль болобу, деги эле сиздер кылып жаткан жумуштардын бардыгы тең учурдагы кыздардын инсан болуп, күчтүү инсан болуп жетилүүсүнө бир чоң бир жолдорду ачып атат деп мен айта алам да. Чоң рахмат агай, дагы бир жолу келип бергениңизге, маалыматыңызга. Эч нерсе эмес, силерге ийгилик. Чоң рахмат агай.